Той аштардагы ыксыз чыгымдарды жою байма-бай талкууланып, жогорку кеңеште 4 ирет мыйзам долбоору каралган. Кыргыз коомчулугунда када салыпты жөнгө салуу демилгеленгени менен эч кандай майнап чыкпай келет. Жаш үй бүлө курууга аттанган Тынчтыкбек Абыласанов айылдагы мечиттин имамынын сунушу менен унаалар менен коштогон оюн зоокту токтотуп үнөмдөлгөн каражатты кайрымдуулукка жумшады. Облустун мусулмандар казиятында 50 социалдык муктаждыгы бар үй бүлөнүн жаш жеткинчектерине баштык жана окуу куралдар белекке берилди. Коомго үлгү болгон иш-чарага Дуандагы мусулмандар казысы Сайдамир Ажы Дженалиев катышты. Казы шарияттагы үйлөнүү тартибин түшүндүрүп, той башталган мезгилде жаштарга сабак болорун айтты. Муфтияттын фатвасы менен аймактардагы имамдар жума күндөрү ашыкча чыгымдарды токтотуу үчүн баяндарды айтуу жаңы программасы киргизилген. Нафта Курандын, хадистин, мусулманчылыктын милдети катары деп айтсак болот. Чындыгында азыр элибизде ырксыз чыгымдар аябай эле көбөйүп кетти. Эң жакшы бир башкаларга үлгү боло тургандай өтө жакшы бир иш-чара болуп өттү. Ошол үйлөнгөндөр ЗАГСка чыккан, баягы кортежге жумшаган ырксыз чыгымды ошо колунда жок үй бүлөлөрдүн балдарына мына 1-сентябрь окуу жакындап атат. Ошолорго мектепке керектүү бир нерселерди алып берелик деп ошол чыгымдарды, ырксыз чыгымдарга жумшалган акчаны пайдасыз дегенде ал пайдасы эле болуп тем болбостон ал акчалар күнөө дагы болуп эсептелет. Ошондой күнөө болуп отурган жолдон кайтып, ошол акчаларыбыз адал жол менен, пешенеттер менен кыйналып тапкан акчаларыбыз сооптуу ишке жумшалсын деп, мына бүгүн өтө жакшы өзүңөр күбө болгондой жакшы нерселер болуп өттү. Мен ойлойм бул нерсе дайыма улантабыз, буюрса башкалар дагы ошо туура түшүнүп, ошондой туура эмес жолго чыгымдаган акчаны ушундай сооптуу ишке жумшаса, бул максатка ылайык болот. Жаш үй бүлөнүн кайрымдуулук белектерин казияттын кызматкерлери таратты. Тизмеге аз камсыз ата-энеси жок балдар дагы кирген. Коомчулукка үлгү болгон самалык 2016-жылы Бишкек шаарында башталган. 5 жылдан бери уланып, бүгүн 15-үй бүлө кайрымдуулук эстафетасын кабыл алды. Баш кошууга кадам таштаган жаштар мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке ашырып келүүдө. Тынчтыкбек Абыласанов колуктусу менен бирге жеткинчектердин батасын алып, жагымдуу маанай тартуулаганына кубанып жатканын айтат. Той аштардагы пайдасыз чөрөлгөлөргө жумшалган чыгымды максат сарптоого жаштарды үндөйт. Муктаж үй бүлөлөр, тойго чакырылган адамдар, эми алар баарына эле жетишкен, колунда жок адамдар эмес. Булардын дуасы менин оюмча белки тойго келген башка колунда баргаларга караганда чыныгыраак кабыл болот. Баарыңыздарды ошол тойдогу ысырапчылыктарды жок кылып, кортеждин ордуна, тойго кеткен акча чыгымдардын ордуна ошон кайрымдуулук иштерине баарыңыздарды чакырам. Ошондой эстафета максаты баягы ондогон машиналар менен кортежге чыккандын ордуна ошол көп балдар азыркы спринтер деген машинага чыгып эле ал көптөгөн машинанын акчасын бир кайрымдуулукка жумшасак деген максат болгон. Ошол нерсе дагы ошондон бери уланып келатат. Дагы бул өзүбүздүн денелердин той болгондуктан аларга дагы сунуштап, алар дагы бул нерсени кабыл алып ишке ашып аткан учуру. Азыр ушул 50дөй балдар, кыздар, окуучу кыздарга мектепке башташ менен ичине окуу куралдары алып берилди. Тойдогу чыгымдын көпчүлүк бөлүгү пайдасыз гана жөрөлгөлөргө жумшалат. Бир кортеждин жалпы наркы 100 000 сомду чамалайт. Орто эсеп менен бир жол тандабас уунасы 7 000 сомго чыгат. Дин өкүлдөрү үйлөнүү тойдо тамак аш ашкере ысырап болуп, коммерциялык багытта гана өтүп жатканын айтат. Айрым учурда чектен чыккан оюн зоок менен коштолуп салтка туура келбеген тасмалар социалдык тармактан түшпөй калат. Шариятта баш кошуудагы шан шөкөткө өзгөчө көңүл бурулуп, азыркы заманбап өтүп жаткан тойлор карама каршы келери ачык көрсөтүлгөн. Салт катары калыптанып келе жаткан тойлор ар бир үй бүлөнүн кирешесине чейин терс таасирин тийгизгени далилденген. ЗАГСка чыгып, машиналарга түшүп, канча деген ысырафтарды кетирип, бул закон каалайбызбы, каалабайбызбы, бир аял, бир эркек үй бүлө кургандан Алланын алдында бир үй бүлө деген законго ылайык ошого меми келет, бюджет бөлүнөт экен да. Мына биз окудук да шариатта. Ушуну кандай жол менен алат десе, биринчи эле Аллага болгон ыкластуулугу менен. Ал ыкластуулугу кайсы десе, мына жакшылыктарды кылуу менен Алланын законуна ылайык иш кылышты да булар. Ошон үчүн биз айтабыз, келгиле
кортежге чыгып, байлар ошондой машинаны алып келет. Байларга биз пул болуп эле сорго тапкан пул усталарга төлөп бере бербейлик. Ошон үчүн ысырап деген өтө жаман нерсе да. Алла Таала дагы этияттап айткан, жегиле, ичкиле, бирок эч убакта ысырап кылбагыла деген. Пандемиядагы экономикалык чектөөлөр сарамжалдуу жашоону көрсөтүүдө. Тапкан киреше пайдалуу нерсеге жумшалбай, эл көрсүндөн жасакерликтен ашпай жаткан анык. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов той маареке, Куран окутууну тартипке келтирип, айрым чектөөлөрдү киргизүүнү демилгелеген. 2 жумалдан үлпөт той маареке салтанаттарын, акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.